жараткан Алла Тааланын ар бир неmatына шүгүр кылуу мойнунда, инсандын мойнунда милдет болуп эсептелинет. Бул жашоо дагы Алланын улуу неаматы, ден соолук дагы Алланын улуу неаматы, ата эне дагы, ырыскы дагы, тынчтык, аманчылык дагы, адал ырыскы, бунун бардыгы Алла Тааланын неаматы. Бүгүнкү күндө азаныбыз айтылып, мечиттерибиз салынып, Алланын үйүнө келип, жума намазга келип, ушу мүмкүнчүлүктөрдү Алла Таалан берип, бул Алла Тааланын улуу неаматтары. Алла Тааланын эң чоң неаматы лaqad manallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Чындыгында Алла Таала имандуу адамдарга өтө чоң жакшылык кылды, өтө чоң неамат берди. Кантип өз арасынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды бу дүйнөгө жиберип. Бүгүн 11-чи Рабиул Аввал күнү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 12-чи Рабиул Аввал күнү төрөлгөн. Бул күндөрү Рабиул Аввал Маулид айы деп бүткүл ааламда мусулмандарга бир кубаныч, мусулмандарга бир курсанчылык бир күн. Анткени 571 жылы 22 апрелде эрте мененки таң атайын дегенде 4-төн 20 өткөндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келген. Мынакей, эгерде хижри эсеп менен эсептей турган болсок, 11-чи Рабиул Аввал дейт. 15, 18, 10 деп айткандар дагы бар. Бирок көпчүлүк аалымдарыбыздын, жумхур аалымдарыбыздын айтканы ушул 12-чи Рабиул Аввал күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келген. Эмне үчүн ушу таң аткан учурда? Себеп ошол учурда 22 апрель күнү таң атайын деп атканда Меккедеги саат 4-төн 20 өткөн убакыт болот экен. Мынакей Кур'анда Алла Таала айтат, Мухаммад алейхиссаламды биз бу дүйнөгө акыркы пайгамбар кылып жиберүүбүздүн максаты бул караңгылыктан жарыкка чыгарыш үчүн. Литухриджан-нас минад-дулумати илан-нур, караңгылыктан жарыкка. Кандай караңгылык кетип, эми жарык келип аткандай, кудум пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келгенде адам баласынын жүрөгүнөн караңгылыктарды жоюш үчүн, адам баласынын жүрөгүн нурлаш үчүн, жашоосун нурлаш үчүн, караңгылыктан, бактысыздыктан чыгарыш үчүн, эки дүйнөнүн бактысыздыктыгынан куткаруу үчүн Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала жиберди, акыркы пайгамбар кылып, мээримдүү пайгамбар кылып, бардык пайгамбарлардын пайгамбары кылып, бардык пайгамбарлардын имамы кылып жиберди. Пайгамбарыбыз эненин ичинен төрөлгөндө киндиги кесилген абалда төрөлгөн. Бала эненин ичинен чыкканда кандайдыр бир нажасаттар менен чогуу чыгат. Бирок пайгамбарыбыз таптаза, жуулгандай болуп, сүннөткө отургузулган абалда чыккан. Эненин ичинен эле сүннөткө отургузулган. Өзүнүн киндигин кесилген бойдон чыккан. Болбосо киндик өзү эне менен байланган болот эле. Бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келер замат субханалла сажда кылган дейт ошо жаш бала. Бу дүйнөгө түшөр замат сажда кылган. Алла субханаху ва таала караңыз, акыркы пайгамбарын кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга үлгү кылып, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бактылуулугуна жол көрсөтө турган кылып жиберген пайгамбары, бүткүл ааламдын мээрими кылып жиберген пайгамбары дүйнөгө келгенде эң биринчи сажда кылган дейт. Агайын мусулман бир туугандар, Мухаммад алейхиссалам бизге жол башчы. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Чындыгында силер үчүн Мухаммад алейхиссаламдан үлгү бар, чырайлуу үлгү бар, чырайлуу өрнөк бар, чырайлуу мисал бар. Кандай мен жашайын, кандай мен жашоомду өткөрөм десеңиз, Мухаммад алейхиссалам сизге үлгү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чыныгы адам баласы кандай жашаш керек? Адам бойдон калсын, адам бойдон жашасын. Ошого Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жиберип биздерге таза жашоону алып келген. Биздерге берекелүү жашоо алып келди. Бактылуу жашоо алып келди. Ал жашоодо кул дагы бактылуу боло алат, оорукчан дагы бактылуу боло алат. Бардык эркектер, бардык аялдар, бардык жаштар, бардык карыялар
байлар дагы, кембагалдар дагы, падышалар дагы, кулдар дагы, оорукчандар дагы, ден сол жакшы дагы бардыгы бактылуу боло ала турган жол алып келген. Бай бактылуу болгонго кембагалдын бай болгонунун кереги жок экен. Кулдун падыша болгонунун кереги жок экен. Бактылуу болгонго Мухаммад алейхиссаламды карап жашап, мынакей ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Алладан кийин эле эң улуу зат ал Мухаммад алейхиссалам. Алла субханаху ва таалага эң сүйкүмдүү, эң жакын бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам болуп. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бу дүйнөгө келди. Алла таалам тарбия кылды. 40 жашка жеткенде пайгамбарчылык берип, Кур'ани Каримди нур тоосунда түшүрдү. Бул акыркы китеп Кур'ани Карим. Bundan keyin эми эч бир китептагы, баракчадагы Алланын тарабынан эч кимге түшпөйт тугандар. Бул Кур'ани Карим өзүнүн мурдагы китептердин бардыгын толуктаган, мурдагы китептердин өкүмдөрүн жараксызга чыгарып, өзүнүн өкүмүн толук алган, адилеттүүлүк менен чынчылдыкты өзүнө камтыган улуу китеп. Бардык өкүмдөрү адилеттүү, бардык окуялары чынчыл. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин Меккедеги жашагандардын тургундар бардыгы ас-садикул амин деп, чынчыл, аманаткөй деп бардыгы ушинтип айтышат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эч кимди алдаган эмес. Эч ким качан кыянат кылган эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ас-садикул масдук, чынчыл, мынакей чынчылдык менен аманаткөйлүк ислам диндин пайдабалы экен. Хадича энебиз үйлөндү 25 жашында. 15 жаш чогуу жашады. 15 жыл чогуу. 40 жашында. Хадича энебиз 55 жашта. Өтө акылдуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 40 жашында 6 ай калганда 40 жашка өзү көбүрү түш көрүп калды. Түшүндө эмнени көрсө өңүндө көрө баштады. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккедеги болгон бутпарастык, ширк, сөлөкөткө сыйынууну көргөндө жийиркенип, Хира деген үңкүргө чыгып кетет эле. Нур тоосунда Хира деген үңкүр бар эле. Ошол жерге барып Ибрахим пайгамбар, пайгамбарлардын атасы. Ошонун миллати Ибрахим, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим пайгамбардын жолун жолдоп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям этикаф кылат эле, зикир кылат эле, ибадат кылат эле, дуа кылат эле. Качан азыгы түгөнгөндө нур тоосунан түшүп үйүнө келет эле. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нур тоосунда ибадат кылып отурса, Жабраил периште келди. Жабраил периште келди. Келип Кур'андын алгачкы Икра сүрөсүндөгү 5 аятты алып келди. Икра бисми роббикаллази халак, халакал инсана мин алак. Окугун Робуңдун аты менен. Ал жаратты инсанды кою кандан. İnsanды билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул бир нутфа деп коебуз, бир тамчы суу 40 күн болот экен. Андан кийин кою канга, андан кийин бир этке айланган 120 күн деп, ошонун кою кандан Алла субханаху ва таала инсанды жаратып. Жабраил периште келип оку десе, пайгамбарыбыз мен окуганды билбейм деди. Окугун деп 3 жолу айтты, өзүнө кысып, көкүрөгүнө бекем кысып кой берип. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын шу түшкөндөн кийин аябай сүрдөп, коркуп, Хира үңкүрүнөн үйүнө келди. Хадиченебизге келип эле заммилуни. Мени бир чадырга орогун. Коркуп келди. Ва хашиту ала нафси. Мен жаным чыгып кетеби деп коркуп атам деди. Эмне болду деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиченебизге окуяны айтып берди. Кимди көрдү? Эмне деген сөз айтты? Эмне деген мамиле болду? Бардыгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрөгү катуу согуп келгенде үйгө, хадиченебиз ушунча данышман, акылдуу, эстүү аял эле айтты: "Калла, сиз коркпоңуз. Ла юхзикаллаху абада. Алла таала сизди шерменде кылбайт, сизди кор кылбайт. Жараткан Алла таала эмне үчүн? Иннака тасил рахим. Сиз туганчылык мамилени бекем кармайсызга. Ва тахмил кал. Инвалидтердин жоопкерчилигин алып алгансызга. Ва таксибил маадум.
Қолында ештеңе жоқ адамдарға кесіп қылып, аларға жардам беріп тұрасыз ғой. Ва туину аля наваибил хақ. Сіз ошол ақиқат жолдағы мусибатқа батқан адамдарға жардам беріп тұрасыз ғой. Ва туқрил дайф, меймандоссыз ғой. Деп Хадича енебіз пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллям менен 15 жыл жашаған эле, түнү күнүн бардығын билет эле, пейлин билет эле, башкасын билет эле. Мына пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллямды айтып атат. Кандай кулк мүнөзгө ээле пайғамбарчылыкка чейин, пайгазы Куран түшкөн эмес. Ошого чейин эле туганчылыкты бекем кармаган экен, мынаке. Ошого чейин эле меймандос экен, жоомарт экен, берешен экен. Ошого чейин эле бечараларды бардыгына жардам берчү экен. Ошого чейин эле мынаке өзүнүн ушул колунан эчтеке келбеген ошондой адамдардын жоопкерчилигине алган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул жердеги ибадатын айткан жок. Хадиченебиз этикафтарын бардык ошолордун айткан жок. Бул жерде эмнени айтып атат? Адамдар менен болгон мамилелерин айтып атат мына. Кийин bir топ убакытка чейин кээ-бирлер айтат, вахий токтоп калды. 3 жылга чейин деп айтылат. Фатарал вахий токтоп калды. 3 жылдан кийин, анан кийин кайра Жебраил периште келип, башынан Муддассир сүрөсүн алып келди. Кур'ан-ы Каримде Муддассир деген сүрө бар. Ошол жерде Икра сүрөсүнөн пайгамбарчылык берилди. Бирок менет пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамдарды жалгыз Аллага чакыруу, Алла Тааланын өкүмдөрүн жеткирүү, Алла Тааланын динин жеткирүү. Бул менетти Алла Таала Муддассир сүрөсүндө берип, я айюхал муддассир кум фаандир ва раббака факаббир ва сиябака фаттахир. Муддассир сүрөсүнүн аяттары түштү. Эй чатырга оронгон, тургун эми. Эмнеге тургун? Алланын бенделерин Аллага чакырганга, ушул менетке, улуу менетке тургун. Ва раббака фаандир. Алланын азабынан коркуткун. Ай, күнөөлөрдү кылбагыла, арам иш кылбагыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Эмне? Алланын азабына душар болуп каласыңар. Дүниеде дагы бактысыздык, түбөлүктүү ахиретте дозоктун отуну болуп каласыңар. Алладан коркула, арам жашоону таштагыла, арам жегенди таштагыла, бири-бириңерге зулумдук кылганды таштагыла. Фаандир, Алла Тааладан, Алла Таала өкүм берди пайгамбарыбызга, коркуткун дейт. Эмнеден? Алланын азабынан корксун дагы, өзүнүн напсисин тыйсын. Арам кылгандан өзүн токтотсун. Арам иштерди кылгандан, бирөөгө зулумдук кылгандан өзүн токтотсун. Ва раббака факаббир, Алланы улуктагын. Робуңду улуктагын, ал улуу зат. Биз канчалык ойлонсок, андан дагы улуу зат. Канчалык элестетсек, андан дагы Алла Таала улуу зат. Ошондуктан азанда Аллаху акбар деп азанда Алланы улуулап, Алла улуу зат деп. Бардыгынан чоң зат. Ааламдан чоң зат. Болбосо мынаке бир күн эле ушул күн жерде жашап атабыз. Ушул планетадан 1.300.000 эсе чоң экен. Ушул күндүн ичине сала берсеңиз 1.300.000 жер батат экен деген сөз. Кээ бир жылдыздар бар, күндөн миллиард эсе чоң туугандар. Бул ааламдын бардыгын кошсоңуз Алланын алдында кыпындак эмес. Мынаке пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алланы улуулап, эң биринчи ушул жерге менет берилип, жалгыз Алла Таалага чакырып 23 жыл менет кылды. Меккеде болсо 13 жыл, Медина шаарында болсо 10 жыл. 23 жылда Алла Таала Кур'ан-ы Каримди толук түшүрүп берди. 23 жылда ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям караңгылыктан жарыкка, куфурдан иманга, ширктен таухидке, ташбоордуктан боорукерликке, надан жахалаттан билимге чакырып, бөлүнүп жарылгандан, душман болгондон ынтымакка, достукка чакырып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жылдын ичинде Алланын бардык өкүмдөрүн жеткирди. Алла Тааланын бардык каалоолорун жеткирди. Жараткан Алла Тааланын бардык буйруктарын жеткирди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам коштошо ажылык кылганда 10-хижрийде акыркы жыл болчу. Ошондо бардыгына минада топтоп айткан эле: "Мен силерге Алланын динин жеткирдимби?" Бардыгы бир добуштан айткан:
жеткирмек турсун, жеткиргендин акысын бердиңиз. Пайгамбарыбыз ошол жерде, эми мен тарабымдан силер ушул жерде тургандар жокторго жеткирүү мойнуңарда милдет. Кыямат күнгө чейин пайгамбарды Мухаммад алейхиссаламдан кийин эми пайгамбар келбейт. Кур'ан-ы Каримден башка Кур'ан-ы Карим түшпөйт. Мына сиздерге, биздерге, урматтуу туугандар, өзүбүз дагы ибадаттын ордун берип, акысын берип, мойнубуздагы биринчи ушул бу дүйнөгө келген ибадат экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллага кул болуп жашагандын жолун үйрөттү. Жегенде, кийингенде, отурганда, жүргөндө, Алла Тааланын биз кулубуз. Жараткан Алла Таала кулдарына зулумдук кылбайт, зулумдукту каалабайт. Алла Субханаху ва Таала бенделерин бендедей болуп жашаганды көргөндү каалайт. Текеберленбестен, көрө албастан, бузукулук кылбастан пайгамбарыбыз айтты: "Куну ибадаллахи ихвана." Силер бир туган Алланын кулу болуп жашагыла. Бир туган болуп Алла Таалага кулчулдук аткарып. Мына ушу кулчулдуктун эң улуу сүрөтү, эң чоң сүрөтү намазда экен. Биз колубузду байлап, жараткан Алла Тааланын алдында туруп, менин колуман эч нерсе келбейт. Өмүр берүүчү, өлүм берүүчү өзүңсүн. Бакыт берүүчү өзүңсүн. Бейишке киргизүүчү өзүңсүн. Жамандыктан сактоочу өзүңсүн. Перзенттерди берүүчү өзүңсүн. Алла Субханаху ва Таала бардык чечимдерди өзү чыгарат. Өзү каалагандай чыгарат. Кимге канча өмүр берет, кандай түс берет, кандай ырыскы берет, канча берет, ал өзү билет. Мына жараткан Алла Субханаху ва Таала. Биз ушул жерде колубузду байлап, Аллаху акбар деп рүкү кылып, Алла Таалам берген көз, кулак, акыл, сүйлөй турганга тил, бардык ушу сезим, 5 сезим органын Алла Тааланын алдына коюп сажда кылып атабыз. Я Алла, сен бердиң эле, саңа гана сажда кылсын деп. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Саңа гана ибадат кылабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулк мүнөз алып келди Алла Тааланын тарабынан. Алла Тааланын тарабынан кереметтүү кулк мүнөз алып келди. Алла Тааланын тарабынан бакыт алып келди. Сиздерге, биздерге адилеттүү, боорукер, таза, мейримдүү жашап алып келди. Пайгамбарыбыз буйрук берди: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама, ар-рахимун ярхамухумур рахман." Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла. Бардык адамдарга райымдуулук кылгыла. Айвандарга райымдуулук кылгыла. Жер бетиндегилерге бардыгына райымдуулук кылгыла дейт. Мынакей. Райымдуулук кылуучуларга гана райымдуу Алла Таала райым кылат дейт. Ким райымдуулук кылбаса, ага райымдуулук дагы болбойт деген. Ман ла ярхам, ла юрхам. Ким райымдуулук кылбаса, аларга да райымдуулук болот. Бактысыздыктын бир белгиси, кимдин жүрөгүнөн райымдуулук алынса, мына ушу бактысыздыктын белгиси дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жылдын ичинде кан төгүүнү токтотту. Душмандыкты токтотту. 23 жылдын ичинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү сахабалардын, эркектерин дагы, аялларын дагы таярлап кетти. Ошолор бири-бирин адам этин жейт эле, бири-бирин канын ичишет эле, бири-бирине душман эле. Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqu." Бардыгыңар Алла Тааланын арканы, китебин, Алланын динин бекем кармагыла, биргеликте бекем кармагыла, бөлүнүп жарылбагыла. Ар кандай улутка, урууга, топко, партияга, жана башкага бөлүнүп жарылбагыла. Бардыңар жараткан Алланын бендеси, бардыңар Алланын кулусуңар. Бүгүн бар, эртеге жоксуңар. Алланын алдына барып жооп бересиңер. Бардыңар мынакей. Фадкуру ни'маталлахи алейкум. Алла Тааланын силерге берген неmatын эстегиле. Из кунтум а'да. Силер душман элеңер го бири-бириңер. Фааллафа байна кулубикум. Жүрөгүңөрдү Алла Таала бир кылып койду. Силердин жүрөгүңөрдү Алла Таала бир кылып койду. Фааллафа байна кулубикум фаасбахтум би ни'матихи ихвана. Силер Алла Субханаху ва Тааланын ушу нематы аркылуу бир туган болуп калдыңар да, бир туганмын. Ва кунтум ала шафа хуфратин минан нар фаанқадакум минха. Болбосо силер дозоктун четинде, жарында
мына кулайын тозокко түшөйүн деген абалда элеңер. Ошол жерден Алла Таала силерди куткарып калды. Алла Субханаху ва Таала өзүнүн аяттарын ушундай кылган жакшылыктарын ушундай баяндап туруп, эмне үчүн? Мүмкүн силер туура жолго түшө берсиңер дейт. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жетим төрөлгөн. Вулида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Жетим төрөлгөн. Жетим төрөлгөн туугандар. Атаны көргөн эмес. Энеден 6-7 жашында ажыраган. Өмүр бою кембагалдыкта өткөн. 2 күн катары курсагы тойгон эмес. Бир уч будайга тойгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жакырчылык, кембагалчылык, жокчулукта ушундай жашап бактылуулукту көрсөттү. Бактылуулук байлыкта эмес экен, бийликте эмес экен, чырайда эмес экен. Бактылуулук мынаке Алланын кулчулдугунда, ибадатында экен. Жүрөктү таза кармаганда экен туугандар. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала айтып койду. Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Эмне нерсени силерге пайгамбар Мухаммад алейхиссалам берсе, аны алгыла. Эмнеден тыйса, андан тыйылгыла. Пайгамбарыбызга ушунчалык Алла Таала даража берди. Алла айтып атат, Мухаммадты карап, эмнени берсе алгыла, эмнеден тыйса тыйылгыла. Ва ин тути'уху тахтаду. Эгер Мухаммад алейхиссаламга силер баш ийип жашай турган болсоңор, анда сөзсүз силер туура жол табасыңар. Туура жол табасыңар, хидаят табасыңар. Ва рафa'на лака зикрак. Биз Мухаммадтын атын бийик көтөрдүк дейт. Кыямат күнгө чейин кимдин атын Алла бийик көтөрсө, аны эч ким төмөн кыла албайт. Кимдин атын Алла жок кылса, аны эч ким даңазалай албайт туугандар. Кимге өлүм берсе, ага эч ким жашоо бере албайт. Кимге Алла жашоо берсе, ага эч ким өлүм бере албайт. Мухаммад алейхиссаламды Меккеде атын өчүргөнгө ошол убактагы Абу Жахил, Абу Лахабтар, Утба, Шайбалар канча аракет кылды. Мен деген кыйындар бар эле. Алардын бардыгы бүгүнкү күнү эч ким эске албайт. Эске алса, наалат менен эске алат. Ал эми пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды алар айтат эле, бунун урпагы уланбайт. Абтар. Бунун куйругу кесик. Бунун урпагы уланбайт деп. Алла Субханаху ва Таала инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шаниака хуал абтар. Мына биз сага каусар, кандай деген көп жакшылык бердик. Кандай деген көп немелерди бердик, ийгиликтерди. Алар өздөрү сени айыптап аткан, мына ошол өздөрү бактысыз, өздөрүнүн урпагы үзүлө тургандар дейт. Кандай болбосун да бүгүнкү Мадинага барып канча адам салам айтып, бул жерде намаз окуп, канча адам бу жерде салават айтып атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, келиңиздер туугандар, баарыбыз пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү. Мамиледе болсун, адеп ахлакта болсун, куда сөөктө болсун, маркумду узатууда болсун, наристени күтүп алууда болсун, акча табууда болсун, акча сарптаганда болсун, мечиттин ичинде же базардын ичинде болобу, сапарда болобузбу, үйдө болобузбу, кайгыдабы, курсанчылыктабы, кандай болбосун, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жолдомосун бекем кармайлы. Анткени эки дүйнөнүн бактысыздыгынан кутулууга, эки дүйнөгө бактылуулукка, ийгиликке жеткенге адам баласында жалгыз нуска, адам оңолом десе, ошол оңолгонго жалгыз нуска ал кайсы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын таалимдери туугандар.